Рахмат. Суроолор барбы? Сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, кеп конституция жөнүндө кетет, конституциянын талабы жөнүндө кетет. Азыр 84 депутат каттоодон өттү. Мен добушту күтөм азыр. Конституциянын 44-чү беренесинде так, ачык, даана, эки түшүнүгү жок жазылып турат. Кыргыз Республикасында пенсиялар жана башка социалдык төлөмдөр эң төмөндү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп. Бүттү, чекит. Башка түшүнүк жок. Андан башка түшүнүк пайда болушу мүмкүн да эмес. Биздин кесиптештер комитетте карап, бүтүн Кыргызстандын сунушун четке кагалы дептир. Бирок мен суроо берип ала алган жокмун. Эртең менен координациялык кеңеште эмнеге таяндыңар десек, Конституциялык соттун чечимине таяндык дейт. Конституциялык соттун чечими кожоюндар силер дагы туурасыңар, бирок күндөр келип депутаттар сурап калсаңар, силерге дагы бир жылчык таап коелу, жылчыкты калтырып коелу дегендей сунуш киргизиптир. Муну менен Кыргызстанда ооз көптүргөн 30 жылдын ичиндеги биринчи эмес, экинчи конституциялык соттун аябай каттуу соккургандыгы мамлекеттүүлүккө. Биринчи соккусу 10 жыл президенттик кылган Акаевдин мөөнөтү канча жыл болду десе, 5 жыл болду деп жооп бергенде биринчи сокку урулган конституцияга. Экинчи соккусу кечеки ушул өкмөт эгерде конституциянын ушул беренесин аткара албай калса, аткарбай койсо боло берет деп койду. Коркуп кетиптир. Эми урматтуу кесиптештер, мындан кийин ушундай бир прецедент пайда болду. Кайсы бир мекеме ишкана, мамлекеттик болобу, жеке болобу, аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, анда мен аткарбайм деп баш тартып койсо, конституция ошого жол ачты. Ошого уруксат берди. Эгер жалпыга билим берүү милдеттүү, кайсы бир мектеп мен ал аткара албайм деген болсо, ал мектеп аткарбай койсо боло берет деп койду. Же аскер кызматы баарына милдеттүү деп койду. Мен аткара албайм деп койсо, ага дагы эч ким тийише албайт. Мен түшүнүп турам, азыр добуш бергенде ушул жерде отургандар гана добуш берет. Жанагы бири-бирибизге добуш берген процедура токтойт азыр. 84 депутат жок. Ал курултай үчүн керек болгон 84. Уят болдук, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят болдук. Бул менин талабым эмес, бул бүтүн Кыргызстандын талабы эмес. Бул конституциянын талабы. Мына караңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, экинчи бөлүгүндө жазып өтөт. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Аппарат кошуп бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-чү беренесинин экинчи бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүм, жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-чү беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чекит. Бул милдет.
Анан урматтуу депутаттар, биз айтабыз, Конституциядагы бардык берене түздөн түз күчкө ээ. Эгерде кайсы бир мыйзам Конституциянын талабына каршы келсе, Конституция түздөн түз иштейт деп айтабыз. Муну ким кандай түшүнөт? Ушул мезгилге чейин мен Конституциядагы бардык берене түз иштейт деп ишенип келем. Анда кандай болот? Биз кантип иштейбиз, кантип жашайбыз мындан кийин? Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мен Акыл Жапаровдон кабинет жетектеп атам деген кишиден сурадым. Кыргызстандагы эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча дедим. 6800 сом деп жооп берди. Ай жигит. Тынчтыраак. Мына бизде эң төмөнкү пенсия канча дедим. 1200 деп жооп берди. Бул биздин абийибизде болсун. Эгерде биз эл өкүлүбүз деп, биз элдин укугун коргойбуз деп, ошол Конституциянын талаптарын аткарабыз деп, убада берип алып, талап ушундай болуп атат. Ошол 6800 сомдагы урматтуу кесиптештер, өлбө жаным өлбө деп жашаш үчүн. Бул мамлекеттин милдети болуп атат. Атасыз калган, жетим калган, тоголок жетим калган кыздарга, балдарга ушундан кем эмес оокат кылыш керек деп милдеттеме берип атат Конституция. Себеп ушуну кабыл алганда биздин Конституция социалдык багыттагы Конституция болду деп жар салганбыз. Мына жерге элге жагыш үчүн жанагы курултай дегенди дагы боло берет деп туруп киргизип коюп, азыр мына ар бир кадам сайын чалынып кулап атабыз. Элге жагымдуу болуш максатында гана киргизилип калынган. Конституцияга дуулдап келип добуш берсин деп калып калган. Мына мен кече жакында Өзбекстанда болуп келдим, Конституциялык соттун төрагасы менен жолуктум. А киши менен аябай көп сөз болду. Биздин ошол парламент аралык мүчөлөр менен. А киши айтты, бизде дейт 15 субъект Конституциялык сотко түз кайрылууга укугу бар деди. Эми демократия болгон Кыргыз Республикасында канча субъекттин укугу бар? Андан кийин ага да болбой дейт, үч позицияны кайра киргизип атабыз, азыр референдум жолу менен дейт. Алар кайсылар деп кызыгып сурадым мен. Укук коргоочулар түз кайрыла алат деп киргизди Конституцияга кече. Адвокаттар коллегиясы түз кайрыла алат деп киргизди кече Конституциясына. Андан кийин профсоюздук уюмдар түз кайрыла алат деп киргизди. Мына караңыздар, биз жогорку кеңеш Конституциялык сотко кайрылдык. Бизге берген жообу мына ушундай. Азыр баякы курултай боюнча дагы бергенбиз. Өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Конституцияда жазылып турат. Курултай конституциялык мыйзам менен ишке киргизилет деп атат. Ал мыйзамдын укугу жыты да жок. Долбоору мына азыр талкуу кылып атабыз. Бирок курултай өттү. Чечимдерди кабыл алды. Биз тескери жашап атабыз, урматтуу кесиптештер, тескери, теңирден тескери жашап атабыз. Анан ошол мыйзамдын долбоорунда жазылып турат. Ошол мыйзам дейт 22-жылдын 1-сентябрынан баштап күчүнө кирет дейт. Азыр 23-жылдын ортосу келип калды. Биз кантип добуш беребиз ошого айланайын? Депутаттар айткылачы мага, эгер мен туура эмес коюп атсам маселени. Колубузда жок нерсеге добушка коебуз дейт. Биз добуш беришибиз керек. Мен урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Эгерде Конституциянын 44-чү беренесин 2-чи бөлүгүн Конституциялык сот өкмөт өзүнүн каалагандай кылып төлөгөнгө укугу бар деп койгон болсо, анда мындан ары карай Конституцияга шилтеме жасаганды токтотушубуз керек. Демек мен жасай албайм аны деп колун эки жакка мындай ишарат кылып койсо, демек колдон келбейт экен деп жашашыбыз керек. Анда биз кыргыз жарандарынан мыйзамды кандай кылып талап кылабыз? Жашоого керектүү деген өлбөш үчүн жашай турган акчанын каражаты, бул социалдык тармактагы иштеген азаматтар билет. Тамактын 19 түрүн айтат. Bir жумада канча жумуртка жеш керек, bir жумада канча сүт ичиш керек, bir жумада канча нан жеш керек, bir жумада канча май ичиш керек. Мына ошону өлбө жаным өлбөнүн эсеби ошол Жапаров айткан 6800, азыр андан да көтөрүлүп кетти. Себеп Кудайды куттуу күнү баа өсүп атат. Бул мамлекет милдеттүү, урматтуу туугандар. Египетте кул болуп жашап аткан Израиль урпактарына дагы чыдап туруңуз. Токтот деп атасыңбы? Чыдап туруңуз. Токтоп туруңуз, анда чыдап туруңуз. Ошолорго дагы тамактын түрлөрүн бөлүп берип турган.